Таңманайды биз улантабыз телегөрүүчүлөр. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ар бир биздин жашообузду жеңилдете турган өзгөчө гаджеттер көбөйүп барылды. Ооба, сизге бирөө чалып атат окшойт. Ооба, менде дагы гаджет бар. Бул чындыгында сизге чалганда бул жерден сааттан көрсөтөт. Ооба. Мага чалганда бул жактан, эгерде мисалы менин телефонум, уюлдук телефонум чөнтөктө болуп кала турган болсо, мен байкабай калбаш үчүн бул саат бул жактан чыгат. Көбүнчөсү азыр коюлуп калды. Көбүнчөсү көп учурда мисалы унайда баратканда баягы чөнтөктөн карап койсоң, чөнтөктөн телефонду алып отурбастан эле бул жактан жооп берип, мен унайда баратып эле, мен анан кийин чалып коёмун деп айтып коюуга дагы. Анан кийин үйдө балким телефонубуз алыс жакта болуп, же болбосо телефонубуз заряд болуп жаткан жерде болгон болсо, биз бул жактан карап туруп, эгерде жумуш кылып аткан болсок, бул жактан карап, кийин мен чалып коем деп туруп айтып койсок да болот. Азыркы учурда мына ушул гаджеттердин арасында дагы бир өзгөчө нерсе чыккан экен. Мисалы биз көп элдердин арасында отурганда сүйлөшө албайбыз го, эшикке чыгып кетишибиз керек же бир жерге. Ал эми азыр дагы бир гаджет чыгыптыр, оосуң эле мындай тагып алат экенсиң дагы, сен сүйлөгөнүң жакындарыңа угулбайт экен, сүйлөй берет экенсиң. Айланаңа угулбайт экен. Мына ушундай да гаджет чыккан экен. Оозуңа тагып аласың дагы, анан кийин айтасың, эмне болду десе, мен саскын болуп аттым деп коесуң. Сүйлөшүп атам деп айтабыз да. Бизде болсо байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Уктатабыз, түз эфирдесиз. Атыңыз ким? Атым Өмүркан. Өмүркан, Өмүркан, сиз менен оюн ойнойм деп чалдыңызбы? Ооба. Аны эмесе, биздин оюнду жогоруда жаңылмач айтканбыз, ошону кайталап беришиңиз керек экен, бат-баттан. Даярсызбы? Даярбыз. Анда айтып баштасаңыз болот. Бир кайталап коесузбу? Аларчада аралча бар, аралчада аларча бар, аларчаны аралча деп, аларчаны аралча деп адашып жүрөт канчалар? Айтыңыз. Дагы бир кайталап кой. Жай кайталап коюн, жакшы болуп турабыз, Аларчада аралча бар, аралчада аларча бар. Аралчаны аларча деп, аларчаны аралча деп адашып жүрөт канчалар? Эгерде сиз туура айтып кала турган болсоңуз, 2 билетти кошуп беребиз. Кийиз групптан ушундай сонун заманба баштыкчасына кошуп. Айтыңыз эми. Өмүркан. Баштыкчаны бирөөгө береке бергенде, куруу мисалы ичине эч нерсе салбай бербеш керек экен. Ошондуктан биз атайын биздин телегөрүүчүлөргө дагы ылайыкташтырып туруп, 2 чакыруу баракчаны дагы салып койгонбуз. Андыктан урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирибиздин бүткөн минутасына чейин сиздер бизге чалып, ошол билектерди утуп алганга аракет жасаңыздар. Немесе бүгүн биздин студиябызга келген коногубузду тааныштыралы. Ооба. Биздин студиябызга Фархат Өмүралиев аттуу гаджеттердин атасы деп койсок да болот. Гаджеттерди ушунчалык жакшы түшүнгөн, билген жана сиздерге биргеликте биз менен кошо көрсөтө турган студиябыздын коногу келди. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Кутмат аңар менен. Бүгүн атайын ошо силерге даярданып келдим. Дагы жаңылык менен тааныштырайын деп. Өзгөчө гаджеттер келгенин байкап атабыз. Анан жогоруда дагы мисалы могу сүйлөгөн сайын мени карап атат да, эмнегедирчи. Бул эмне кылып атат? Сиз татынакай болуп турсаңыз, бул көбүнчөсү татынакай кыздарды карай турган гаджет окшойт. Бул эмне кылат? Бул азыр аста-аста бир эле эмес, бир нече гаджеттер турат. Булардыкын эми кандай десем, мунубуз камера няня деп коет, или IP камера деп коет да, жаңыча өзүнүн тилимен айтканда. Бул үйдөгү мисалы бала уктап атканда ыйлаган жокпу, тыныч жатабы, же баягы эртеден кечке азыр элдин баары жумушта, үйдө эмне болуп атат деп сарсанып алган кезде бул камера үйдү карап короочу катары кайтарып берет да. Үйдө мисалы балаңыз коюп койгуза уюлдук телефондон көрүп турабыз. Муну телефондон сиз чет мамлекеттесизби, кайдасыз, любой жерден, самое главное бул интернетке кошулган өзү, Wi-Fi менен кошулуп иштейт. Мындан үйдөн даже муну как связь катары, как байланыш катары да колдонсо болот да. Сиз телефонуңуздан сүйлөшсөңүз, жактан балаңыз угуп келип, баягы үйдө эмне болуп атканын көрүп билип турасыз. Болгону гана интернетке кошулуш керек, Интернетке кошулат. Камера 360 табылат. Мунун түрлөрү бар. 360 градустугу, обычный жөнөкөй IP камера деп коет. Бул үй ичинде коюла турчусу да. Буну сиз азыр коюп коюпсуз. Эгерде биз жоңора мисалы илип кое турган болсок да болобу? Илип да кое турган кылып койсо болот.
ар кандай түрдө коюп койсок болот, ар кандай түрдө. Мен карап атат. Кандайсыз? Бул азыр кыймылга дагы реагировать этет бул. Бул кыймылдап турат экен, карап. Датчик ошо именно кыймылга баарына настройкаланган бул жерден. Өзүнүн дагы өз тутуму бар, то есть памяти бар. Ал жакка жаза берет. Кааласаңыз сиз керектүү моментте телефонуңуздан ошол каалаган учуруңузда кайра телефонго да көчүрүп алсаңыз болот. Алыс жерден болсо деле. Мен ойлойм, эгерде үйдө кыймыл жок болсо, мисалы баары уктап жаткан болсо, тынч болгон болсо, демек ордунда эле тура берет, кыймылдабай, Кыймылдабай эле үйдө ордунда тура берет. Жакырын карап коебу, ким эмне кылып атат. Азыркы карап аткандай болуппу, Кийинки гаджетти айтып берсеңиз. Негизи бүгүн ушул гаджет тууралуу айтып берейин дегем. Бул Xiaomi'нин панорамный камерасы деп коет, 360 градустук. Бүгүн келатып, мындай эртең менен турсам, мындай бактар булак баскан. Мындай эң сонунда жаратылыш. Жомонтогудай, Бүгүн планыма коюп койдум да. Бүгүн шаарды кыдырам депчи, фотосессия кылам депчи. Бизди кошо алыңызчы. Биз да фотосессия кылабыз. Фотосессия азыр баарыбыз да эми баягы уюлдук аппарат жаныбызда баягы жакшы моменттерди впечатлять эткенге дегендейчи баягы түшүргөнгө. Бул не только 360 градус, то есть обычный фото мындай биз көргөн эле части да туурабы, биз көргөн эле бөлүгү. Бул толук 360 градус. Могу биз тегеректин баарын көрсөтөт. Могу бөлмөнү бер жагынан да ар жагынан да тартып атат да, эки тарабынан. Рыбий глаз деп койсо болот да, ошондойчу. Келиңиз, азыр биз көрүп көрбөйлүбү? Муну мисалы шаар ичинде жүргөндө мындай кылып туруп, колуңузга кармап алып кыдырып жүрө бересиз. Сиз алдыңыз деле эмес, бүт баардык жерди көрө алабыз, айлана чөйрөнүн баарын камтыйт да, бүт зулуулукту дегендей. Ушуну азыр ушул жерди көрүш үчүн же өзүбүздү бул жагынан кароо үчүн уюлдук телефондон көрүп көрбөйлүбү, Уюлдук телефондон көрсөк болот муну. Анан ар бир эле уюлдук телефонго туташа береби же өзгөчө өзүнүн гана туташа турган телефондор бар? Өзүнүн приложениясы бар. Ал болсо интернетте бар приложениясы. 360 камера Xiaomi деп аталат. YouTube'да бар, YouTube'да бар. Мунуку эң эле жөнөкөй колдонгондо, муну мындай түшүнгөн киши деле, түшүнбөгөн киши деле оңой эле колдонуп кете алат да. Мунукун күйгүздүк биз азырчы стандарттуу күйгүзгөндө бул жерде азыр менде режим камера турат да, бул жерде. Бул мен азыр сүрөт тартып атам. Канчага десем, сүрөт тартсам болот, видео тартсам болот да. Муну менен азыр биз отурган жерибизде кандай кылып көргөзөрүн азыр өзүңүздөргө демонстрациялык кылып көргөзүп берейин. Үн кошулабы, кошулбайбы? Үнү да кошсо болот. Түшүнүктүү. Мынакей мен азыр күйгүздүм. Сиз айтыңыздар. Күндөн күнгө баягы таң калгандан да жабайм дегендей, күндөн күнгө эле мына ушундай таң калтыруучу гаджеттер чыгып атат дегендей, технологиялар чыгып атат дегендей. Азыр эми бир эле жерди камерага тартып коюу эмес, 360 градусту баардык жерди айлананы көрө алсак болот экен. Мен азыр аркамды көрө албай аткан болсом, ушуну карап туруп аркамды көрө алат экенмин да. Анан биздин телекөрүүчүлөр балким биздин мисалы ушул гаджетти колдонгондор же болбосо кандай иштейт деген карагандар, алар айланаңызда эмне бар деп өзүңүздүн каалаган жериңизге жылдырып алып көрсөңүз болот экен. Көбүнчөсү мен жана жарнамалардан көрүп жүрөм, интернет булактарындагы жарнамалар баягы аралдарды көрсөтүшөт, мисалы кандай арал, же болбосо ошол эле Эйфель мунарасы, ошол эле жанагы Биг Бен Лондондогу, мисалы башка бир мамлекетке барып калсаң, элдерге кызык болот да, эми айланасы кандай экен деп каалаган жерин көрсөтө берет. Демек ушундайлар менен тарап турбайбы? Четиркөнү кыдыргандай ушул 360 градуска эң чоң басым жасашат да, себеби кандай деп айтсам, баягы баардык жерди бир эсте калтыргыдай кылып тарткым келет да. Бир жери тартсаң бир жери калат дегендей да. Анан жанагы мисалы үйдү батирди бирөөгө сатам деп калсаң дагы ушул менен тартсаң жакшы болгудай экен, батирдин баардык жерин караганга. Түшүнүктүү. Мунумду мен настройкалап даярдап алдым өзүмө ылайыктап. Өзүңүздөр көрүп тургандай азыр режим фотого койдум да. Режим фото менен жаңы эле сүрөт тарталыбы же видео тарталыбы? Өзүбүздү сүрөткө тартпайлыбы? Сүрөткө тартып туруп көрсөтөлү телефондон жайлап. Ушундай болот экен деп. Сүрөткө чөбүз биз. Бизди карап туруңуздар. Сиздер менен биргеликте биз азыр сүрөткө түшөбүз. Биз фиксация кылып атабыз, мынакей. Сүрөткө тартып алдым, мынакей. Тартылган сүрөттү азыр көргөзүп берип атам да. Бул жерде мынакей, биз тартылган сүрөт бул видео эмес, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, толук биз 360 градусту айланабызды мына катуураак айлантайын. Бул биздин фотобуз. Ошол сыяктуу эле видео да тартса болот да бул жерденчи. Мындай
ойлорунан карасаңар болот. Бул берсеңиз, уюлдук телефонду кармап алып эле анан минтип койсоң баары көрүнө берет экен да, Колуңуз менен да айландырсаңыз болот. Кол менен да жылдырып Кол көрсөтүп менен койсоң айландырып, экен. керектүү положенияга кое алсаңыз болот. Жакындатып, алыстатып, ошондой Жакындатып, алыстатып. Анан бунун мисалы сапаты, качество деп коет, сүрөттүн сапаты кандай болот? Сапаты аябай жакшы. Видеонун да сапаты жакшы. Бул жерден сиз Канча мегапиксель? Пикселдер боюнча эми жетиштүү эле да. Бул жердикилер бизге азыркы талапка толук жооп берет. Булардын баасы канча турат? Булардын баасы эми ар кандай, негизи Xiaomi фирмасыныкы арзаныраак болуп салыштырмалуу айтылат. Булардыкы где-то 18ден 20 миң сомго чейин да. Анан дагы бул кичинекей баягы фотоаппаратка окшогон бир нерсе турат. Аны дагы көрөлүчү. Фотоаппаратыбыз эми фотоаппаратка окшош көрүнөт. Бул Xiaomi'нин видеорегистратору. Унааларга кое турган. Бул акылдуу регистратор, Smart Night деп коет. Кечкисин аябай жакшы тартат. Күндүзгүсү дагы көп учурда кечки съемкалар начарыраак болуп калат да. Бул жерде именно өзүңүздөр көрүп тургандай. Кечкисинде жарыктык жетишпей калат да көп эмелерге. Бул кечки слабый жарык аз тарткан жерден деле жетиштүү ток, то есть жетиштүү качествода тартылат да. Андан сырткары бунун акылдуу жери ADAS деген функциясы бар. ADAS болгондо кокус сиздин машинаңыз өчүп кетсе, бирөө келип сүзүп кетсе, ошол моментте тартып алат. Ал кишини тартып ала турбайбы, машинаны, номерлерди, Андан дагы эң дагы өзгөчө жерлеринен эмне үчүн бул акылдуу видеорегистратор дегеним, мунун атайын телефондо өзүнүн приложениясы бар. Бул приложенияны кандай деп айтсак, телефондон настройка кылсаңыз бул жактыкка түшө берет да. Берсеңиз мен кармап көрөйүн. Мен аябай кызыгып атам, ушул нерсеге себебинде унаа айдаганда бул нерсени алып тагып койсоң эң жакшы нерсе болот. Себеби дегенде баягы сиз айтып кеткен ар кандай кооптуулуктар болуп калат да. Ошол эле дайыма. Канча видеону жазып өзүндө сактай алат? Эгер буга обычно 64 гигабайттык флешка, то есть 64 эмес, 10 класстагы флешка мен салып текшерип көрдүм. 64 гигабайттыкка тынбай 12 саатка чейин жаздырылды да. 12 саат толук жаздырылды өчүрүлбөйчү. Биз толук 12 саат жолдо болбойбуз. Орто эсеп менен бир күндө 1 саат, 1,5 саат, 2 саат. Значит, көп эле убакытка жетет. Дайыма туташтырып коюш керек, Мисалы, ток берген жагына туташтырып берип коюш керекпи же өзүнүн ичинде жүрө береби? Жок, бул машинени мен түз туташкыдай кылып койгом. Ошол себептен полный тест кылыш үчүн, полный фиксация кылыш үчүн да. Сону канча сом турат бул? Мунубуз 4000 сомдун тегерегинде турат. Бул арзан эле турбайбы? Алыңыз эми. Ушул жерден сатып ийбейли. Анан азыркы могул дагы бир дополнительный дагы бир гаджет тууралуу айтып коеюн, Бул менин чөнтөк кубаттандыргычы деп коебу, чөнтөк аккумулятору. Бул эң азыркы мен эң жакшы көрүп колдонуп аткан гаджеттердин бири. Көпчүлүгү жакшы көрүп калды муну. Анткени үйгө шашчубуз же башка жактан өчүп калып кыйналчубуз же ошолбой калчубуз дегенде азыр ушул чөнтөк аккумулятор менен кубаттап алабыз дагы анан жүрө беребиз. Канча убакытка жетет? Бунубуз азыр Zimai фирмасынын аккумулятору болуп эсептелинет. Бул көлөмү, жалпы көлөмү 20 000 мАh. Бул 20 000 десе көп туура эмес түшүнүшөт да. 20 000 толук чыгарып берет деп. Чыгарып берет турчусу өзүнчө болот. 20 000 ал өзүнө ток кабыл ала алат, а чыгарып бергени орто эсеп менен 13,5 000 вольт, то есть 13,5 000 ампер ток чыгарып берилет. Анда сырткары бул жөн эле аккумулятор эмес, жөн эле powerbank эмес. Буну өзүңүздөр көргөндөй бат зарядтай алат. Андан сырткары өзү да бат зарядталат. И бул жөн эле телефондорду эле эмес, сиздердин колдонгон ал жөн эле телефондорду эле зарядтай алат. Бул ноутбук, MacBook, AirBook аларды да зарядтаганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары көп учурда AirBook'та, MacBook'та компьютер, мышка, то есть флешка сая турчу разъёму азыраак болот. Муну өзүңүздөр көргөндөй, муну как хаб катары колдонсо, хаб болгондо кандай? Жана сайыла турчу тешкичелери азыраак го. Ооба. Муну компьютерге уладыңыз, буга флешка сайсаңыз компьютериңиз көрө берет. Бул аркылуу. Түшүнүктүү. Сонун мүмкүнчүлүктөрү бар экен, Бул жөн эле. Биз баягы жөн эле кубаттоочун алып эле жыргап жүргөн турбайлыбы, Көрсө мындайлары да бар экен. Көргөзгүчү да аябай жакшы. Негизи могу Кытайдын фирмаларынан эң лидерлери болуп эсептелет, Zimai. Мунун ар кандай түрлөрү бар. Мисалы акылдуу powerbank дагы бирөө бар, как роутер катары кетет да. Ал роутер мындайча айтканда бир эле зарядтадыңыз,
ошол эле учурда сиздин телефонуңузга интернет берип атат, ошол эле учурда телефонуңузду заряддап атат. Ал башка түрү да, бирок бул хаб катары кетет, жакшы реактив зарядка, жөн эле быстыр эмес, реактив. Эң жетиштүү токту бере алат. 5 мүнөттө, түшүнүктүү. Анан ушунчалардын арасында айпериод колуна алып калды, ушулардын арасында жөн гана лампочка көтөрүп келипсиз. Жарыктык эле береби же эмне кылат бул? Эмне кылат бул? Бул биздин үйдөгү обычный жөнөкөй күнүмдүк колдоно туручу электр эмнеси деп коет, лампасы деп койсо болот. Обычный биздин патронго буралат. Эгер билбегендер болсо жөн эле бурап, светти күйгүзүп, кайдымкыдай колдонуп жүрөшү мүмкүн. Билбегендерге дегендей өзүнүн мунун дагы акылдуу приложениясы бар. Mi Home деп, ошол Mi Home аркылуу башкарылат. Бул лампочканын өзгөчөлүгү миллионный цвет каалаган өзүңүзгө жаккан өңдү тандап үйгө күйгүзүп койсоңуз болот. Мен мисалы алып келдим дагы кожа, адамдын кожасынын цветиндегидей кылып жарык кылып койдум. Мага жаккан цвет бирюзовый цвет. Бирюзовый цветти тандап коюп койдум. Тандаганда эмне аркылуу тандайсыз? Телефон аркылуу өзүнүн приложениясында келип, любой өңгө келип алып келип, ушул өңгө улам алмаштырып отура анан мурунку мисалы жакын арада мына майрамдардан келет да, 14 февраль, жана романтический ужин дегендей. Эсиңиздер. Ошого жакшы алгыла деп койсуз. Ошондой моментке муну кааласа жаңы жыл алдында жана ёлка бүттү жакында турабы, бир бөлмөнү каалаган өңүңүз чередовать этип, очеред менен, рет менен өчүп күйүп, сизге даяр оюңуздагыдай күйүп жарык кылып. Мен ойлойм, баягы сиз айтып калдыңыз, 14 февраль жакында келет деп. Анан ошол лампаны коюп, өзгөчө бойдоктор үйүнө бирөөнү чакырып алып келип анан жаным, мен сен үчүн ушул күйүп турган лампаны каалаган түсүңдө кылып бере алам деп турган тандап туруп күйгүзүп койсо болот турбайбы? Тим эле өзү жасап койгондой. Дагы мисалы үйдө мен китеп окуганда режим чтения коюп коем мисалы. Ошондой жагы бар. Жанагы өчүп күйгөндөн сырткары. Анан мунун атайын өзүнүн гарантиясы бар. Көп убакытка чейин мен качан күйүп кетет деп көп бир келгенден баштап текшерип баштадым. До сих пор күйүп иштеп ойдогудай да. Мисалы азыркы үй куруучуларда дагы атайын кичинекей баягы лампаларды коюп беришет го, ар кандай өңдө күйө турган, Анын баарын тагып отурбай эле бир бөлмөгө ушул жетет турбайбы? Ушул эле жетет. Жарыктыкты канча километр? Жарыктык аябай эле жетиштүү. Ошол эле учурда биздин жанагы баягы Советтер Союзунан калган лампадан аябай эле жогору турат. Мунун баасы канча? Мунун баасы орто эсеп менен бул эки түргө бөлүнөт. Бул миллионный цвет деп бул кичине кымбатыраагы 1600 сомдон. Жанагы жөнөкөй болсо 990 сом. Ушул эле сыяктуу Philips'тики ар кайсы фирмалардыкы дагы бар. Баары тең орто эсеп менен ошондой баада болот да. Жакшы, арзан эле экен 14-үнө алып болсо. Чоң рахмат сизге. Болду окшойт, сиз алып келгендериңизден. Болду окшойт. Жетишкен ушул гаджеттерди көрсөткөнгө жетишип калдыңыз. Мен ойлойм, бул гаджеттер бир гана кичинекей бөлүгү болсо керек, Бул кичинекей эле бөлүгү. Айткандай, азыр техника ушунчалык бат өнүгүп атат. Мен ушу именно кайсыл Бишкекте эмне техника жаңы келсе, ошонун даамын биринчи татам да. Анан азыркы учурда ошол таамын татып, дегустация кылганга көбүнө уже жетишпей баратам. Новинкалар көп болгондо. Сиз ал жактан алып келип туруп сата баштаганда эле тияктан жаңысы чыгып кетип атат да. Мен даамын татмайын, сатпайм. Өзүңүз биринчи текшересиз керек. Кандай экенин элге толук айтып беришим керек. Антпесем, өзүм дагы мен ал. Өзүң билмейинче бирөөгө айтып берүү дагы кыйын, Сизге чоң рахмат, келип бизди таң калтырып, жана телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы жакшы бир маалыматтарды бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирип коебуз. Гаджеттердин атасы өзгөчө өзү текшерип көрмөйүн башка бирөөлөргө сатпай турган мыкты кесиптин ээси Фархат Өмүралиев болду. Чоң рахмат айталы. Ыраазычылык билдиребиз. Эми биз программабызды азыркы учурда мисалы кичинекей балдарбы же болбосо өспүрүмдөрбү же болбосо чоң деле кишилерби оюн ойноочу, эс алуучу жерлерге барганда жөн жерлерге деле барбай калышы да. Мисалы эшикте кадимки чийип алып ошондон секирип ойноо деген жок, Мурдагыдай заман жок. Азыр өзгөчө оюн эс алуучу жерлерде чыккан дегенде ошол эле иллюзион, Ошол жерлерге барып көңүл ачышат, эмоция алышат дегендей. Иллюзион десеңиз ойлоп калбаңыз, бул эч кандай магия менен эч кандай байланышы жок, жөн гана сиздер өзгөчө эс ала турган жер. Анда эмесе биргеликте көрөлү. Кеттик.